төрөгөн учурда кайра тескерисинче депрессия эмес, личностный рост кылып атат да. Не все, но ошол колундагы телефон бул чоң мүмкүнчүлүк экендигин, ичиндеги интернет бул чоң инструмент, күчтүү инструмент экендигин билгендер тескерисинче декрет учурунда өсүп атышат да. Мына ошолордун бири биздин Айка болду. Демек убакыт, бүгүн убакыт жөнүндө сүйлөшмөкпүз да. Бири бирибизди салыштырсак, эч ким копия эмес да. Эч ким бири-бирине копия эмес. Окшош болушу мүмкүн, кыялдарыбыз окшош болушу мүмкүн, жашаган районубуз окшош болушу мүмкүн, жактырган түс окшош болушу мүмкүн, жакшы көргөн тамагыбыз окшош болушу мүмкүн. Бирок окшош эки адам жок да. Бирөө мугалим дейсиңер, ошондуктан бат өсүп кетти деп кээде причина айтып калабыз. Бишкекте жашайт, ошондуктан бат өсүп кетти, же эрте жазылган, ошондуктан бат өсүп кетти. Менин акчам жок, же менин жолдошум мени колдобойт, ошондуктан мен өсө албай жатам. Менин командам жаштар болуп атат, турмушка чыгып кетти, мен ошон үчүн өспөй калдым деген сыяктуу причиналарды аябай айтабыз да. Бирок бизнес тренерлер бир нерсени айтат да. Бардыгыбызда эң күчтүү бир окшош инструмент бар. Окшош инструмент. Бул убакыт. Кимдин микрофону иштеп атат? Бул убакыт. Бул бардыгыбызда бир суткада 24 саат деген убакыт. Бул абдан күчтүү мүмкүнчүлүк. 24 саат. Проблема в том, ким ошол 24 саат убакытты каяка бөлүштүрөт. Негизи убакытты 4кө бөлүп коесуңар. 6 сааттан 4кө бөлгүлө. 6 сааттан. Биринчи 6 саат убакытты полный бизнеске арнагыла. Же мугалим болсоңуз, ошол карьерага арнаңыз. Медик болсоңуз, ошол карьерага арнаңыз. 6 саат жумушту мына бизнеске, убакытыңарды бизнеске арифлайм мен. Бул жумушка арнады деген бирөөнүн заказын кетирип отурганыңыз, же жөн эле бирөө менен чай ичип ушакташып отурганыңыз, офиске барып, бул мен иштедим дегенге кирбейт. Бул рекрут өтүп атсаңыз, момундай сабакка кирип угуп аткан болсоңуз, продукция жөнүндө маалымат берип атсаңыз, акция жөнүндө маалымат берип атсаңыз, мотивация берип атсаңыз чаттарда, бул качественный 6 саат жумушка арнадым деген сөз. 6 саат. Эгер бирөөнү заказ кетиргенге үйрөтүп атсаңыз, например, товарын жеткирип бергенде кирбейт 6 сааттын ичине. Анткени биз товарды башында жеткирип беребиз, кийин ал өзү алып кеткенди үйрөтүш керекпиз. Демек 6 саат качественный жумушка арнайбыз. Рекрутка, обученияга, продажага, мотивацияга арнайбыз. Экинчи кусок 6 саат убакыттыңарды личностный ростка арнайбыз. Караңыз. 6 саатты бизнеске, 6 саатты личностный ростко. Бизде кандай? 12 саат иштешет, 0 саат личностный ростко бөлүшөт. 0 саат. Ошондуктан бул ишинде, карьерасында, бизнесинде результат болбойт. Анткени личностный рост бизди аз, бирок эффективдүү иштегенди үйрөтөт. Личностный рост бат продажа кылганды үйрөтөт. Бат убеждать эткенди үйрөтөт. Личностный рост, именно позитивный болуңуз дейт личностный ростта. Эң красивый макияж это улыбка дейт. Улыбка менен барганыңызда сизде клиент менен болобу, партнер менен болобу, мамиле башкача болот. Негатив болуп, власть менен барсаңыз, же кемсинтип барсаңыз, тескерисинче эч кандай сделка болбойт. Караңыз, 6 саат бизнеске, 6 саат личностный ростко. Мисалы, биздин окууларыбыздын бир части личностный рост болуп атат. Күндө силердин 30 мүнөт убактыңарды мен личностный ростко бөлдүрүп атам. 30 мүнөт, 40 мүнөт убактыңар жаңы история успехаларды угуп атасыздар. Это тоже личностный рост. Почти 1 саат бир күндө личностный ростко арнап атасыз. Балким өзүнчө фильм көрүп атасыз, мультфильм көрүп атасыз, секретті көрүп атасыз, же китеп окуп атасыз, бизнесиңизге пайдаланыш үчүн.
конечно, ал 6 сааттык личностный росту эми ошол бизнеске пайдаланыш керек. Встреча кылып атканда, видео тартып атканда, продажа кылып атканда, обучать этип атканда ошол личностный өзүңүз алган самооценканы көтөрүү керек деп атасызбы? Самооценка көтөрүлсө, сиздин доход көтөрүлөт деп атасыз. Самооценканы көтөрүү деген сөз, мен муну жасай алам деген сөз. Мен муну өтө алам деген сөз. Мен регистрация жасаганды үйрөнө алам. Мен сабак өтө алам деген сыяктуу, мен жасай алам деген сөз. Самооценканы көтөрүү менин колуман келет. Келбейт деген самооценкаңызды түшүрүп атасыз. Өзүңүзгө бааны төмөн берип атасыз. Мен кыла албайм, мен лидер боло албайм, мен сата албайм, мен план аткарам, мен золотой боло албайм. Ну, золотой болбосоңуз каяктан сиз $2000 премия аласыз? В жизни албайсыз. Эч жерде жок андай премия. $1000 деген да премия жок. $500 деген да премия жок. Аябай bir жыл нервтин баарын кетирип, акчанын баарын салып, учитель года болсоңуз, bir ноутбук берип коюш мүмкүн. Арифлеймде bir ноутбукту розыгрыштан утуп алышыңыз деле мүмкүн да. Мисалы, Айканын 20 күндөгү айлыгына bir ноутбук келет да. Ноутбук менен иштеген үйрөнсөңүз, тоже личностный рост. Мен ноутбукта отурам азыр, 38 кишинин баарын көрүп атам да. Баарыңар менде экранда турасыңар. Демек, көрдүңүзбү? 6 саат бизнеске чистый жумуш. Это рекрутирование, это продажа, это обучение, это мотивация, это чат менен иштөө, это үйрөтүү, да? Сопровождение. 6 саат личностный рост. Ошондо сиз качественно иштейсиз, жеңил иштейсиз, кыйналбай иштейсиз, нерв болбой иштейсиз, ыйлабай иштейсиз, урушпай иштейсиз. Дагы кандай десем, спокойной душой иштейсиз. Без стресса бизнес кыласыз. Өзүнүн үстүнөн иштебей бизнес кылгандар всегда стрессте болот, всегда депрессияда болот, всегда конфликтте болот. Уруша кетет, анан кийин нерв болот, ыйлайт, анан стресс болот. Клиент менен айрыкча адамдар менен иштеш бул өтө кыйын. Швейный цехте отуруп бир 10 көйнөктү bir күндө тигип койгон ал жеңил, эч жакты карабайсың, дырканы карайсың, жана жип чыгып кеткен жокпу, кройдун четин кармайсың, бүттү шырылдатып эле кечинде акчаны алып кете бересиң. Отношения бул жерде опыт набирать этесиң, аябай бат тиккенди үйрөнсөң, bir күндө 30-ту тигесиң, но 100-ту тиге албайсың. Байыш үчүн цех ачыш керек болот да. А биздин бизнесте совсем по-другому. Личностный рост болбосо, адамдардын мышлениясын өзгөртүү, аларды убеждать этүү өтө кыйын. Отношения түзүш абдан кыйын. 6 саат бизнеске, жумушка, 6 саат личностный ростко. Үчүнчү 6 саатты жакындардан кабар алууга арнайсыз. Туугандар, туулган күн, жолдошуңузга мамилеңиз, балдарыңызга киного барган, үйдө жакшы тамак жасамай, кошунадан ата-энеге чалмай, тояшка бармай деген бизде көп да. Именно биздин менталитетте 6 саат бул нерсе керек. Бирок ошол барган жердин бардыгында бизнес мүмкүнчүлүктөрүңүздү айтасыз, личностный росттон алып аткан окууларыңыз жөнүндө сүйлөшөсүз, кеңештерди бересиз, ал жерде дагы сиз уже центрде болосуз. Вот. Ошондой катыштарыңыз да көп болот. Ошондой бара турган жерлериңиз да көп болот. Кергичлер бар, вообще жок, эч ким менен катышпайт. Үйдө эле отурат да, бүттү. Вот, ошондуктан бул 6 саат демек жакындардан кабыл алуу. Же болбосо бул намаз окуйсуз, ошонун ичине кирет, концертке барасыз, ошонун ичине кирет, спага барасыз, ошонун ичине кирет. Көрдүңүзбү? Мунун бардыгы демек 6 саат служение людям деп коет да. Элдерге служить этүү, элдерден кабар алуу, көңүл буруу. А 4-6 саат уже түшүнүп калдыңыздар окшойт, укташ керек биз. Эгер сиз жакшы иштесеңиз, над собой жакшы иштесеңиз, бизнесиңиз жакшы, карьераңыз жакшы, элдер менен мамилеңиз жакшы, катыштарыңыз жакшы, 6 саат аябай сонун уктайсыз. Бул жак начар болсо, бессонница болосуз, либо оорукчан болуп 10 саат уйку сурашыңыз мүмкүн да. 12 саатта да уктагандай болбошуңуз мүмкүн, эс ала албашыңыз мүмкүн. Көрдүңүзбү? Акча аз болсо, өзүбүзгө көңүл бура албайбыз, витамин иче албайбыз, гемоглобин түшөт, гемоглобин түшкөндө настроение түшөт, күн эптеп эле өтө берет, эчтеке кылбай эле, анан уйкусу келет, ооруйт, анан дальше больше болот да. Ошондуктан демек 24 саатты алабыз да, 6 саат жакшы уйкудан кийин жакшы 6 саат жумуш, 6 саат өзүңүздүн үстүңүздөн иштейсиз, 6 саат тууган уруктарга, үй бүлө мүчөлөрүнө көңүл бөлөбүз. Биздикилер 24 саат
акча табам деп жүргөндөр бар. Баарын унуткан калган мен айткан нерселерди. Түнү менен иштегендер бар. Түнкү уйку 6 саат абдан жакшы уйку, бул саат 11-ден саат 11 күн таптакыр капкара болуп баткандан баштап саат 4-5ке чейинки уйку болот таңгамалыкка. Анан саат 4-3-тө жатып алып, анан 9га чейин уктаганда уйкуңуз жакшы болбойт. Ошондуктан убакыт это самый важный нерсе. Убакытты мен убактымды туура пайдаланыш үчүн, естественно, менин чоң кыялдарым бар, пландарым, максатым бар, планым бар, ошо менен иштейм. Мен жасай турган, мен 24 саатты колдонуш үчүн мен убактымды бөлөм. Эми тайм менеджмент деген, тайм деген убакыт деген сөз, менеджмент башкаруу деген сөз. Убакытты башкара билишибиз керекпиз. Убакытты башкара билиш керекпиз. Убакыт бизди башкаруу эмес, биз убакытты башкарыш керекпиз. Убакыт мен үчүн есть срочный, несрочный жумуштарым бар да, менин бир күндүн ичинде жасай турган срочный, несрочный. Срочный деген бул сөзсүз сааты мен жасалыш керек деген сөз да. Эртең менен туруп тишимди жуушум керек, бул срочный да, аны кылбай кое албайм да. Тамактанышым керек деген сыяктуу. Срочный, несрочный эмес боюнча, срогу боюнча экиге бөлөм мен жумуштарымды. Срочный, несрочный деп. Бул Эйхенхаузердин тайм менеджментке айткан эң мага жаккан ушул. Тайм менеджменттин техникалары абдан көп. Убакытты кантип туура пайдаланыш керек. Кантип жетиш керек, успевать этиш керек, тил укпаш керекпиз, кечикпеш керекпиз, барбай калбаш керекпиз бирдемкеге. Вот ошонун бардыгы убактыбызды туура пайдалангандан. Демек, убакытты менин бир күндүк жасай турган жумуштарым экиге бөлүнөт срочность боюнча, срочный, несрочный деп. Маанилүүлүгү боюнча экиге бөлүнөт, важный, неважный болуп. Важный жумуштар, неважный жумуштар. Ошондо мен жасай турган 4 түрдүү жумуш пайда болду. 4 түрдүү. Биринчи жумушум срочный, мынакей срочный и важный. Бул деген сөз обязательно мен жасашым керекмин. Важно, менин жасашым важно. И срочно, сөзсүз бүгүн жасашым керекмин. Например, эртең менен туруп мен сөзсүз тиш жууш керекмин. Это и важно, и он срочно, аны от мен кыла албайм. Или, например, менин билетим бар. Түнкү саат бүгүн 12-де мен Турцияга учушум керекмин. Менин фамилияма билет бар. Мен ошол 12-ге эчтеке койбойм. Саат 10-да үйдөн чыгып кетиш керекмин. Анткени 12-де мен учам. Это очень срочный жумуш мен үчүн. Абдан важный, мен учам. Менден башка эч ким учпайт. Болбосо билет күйөт. Мисалы, даже 9 февральда менин срочный, важный жумушум бар. Эртеменки 8-ден кечки 8-ге чейин мен Его ресторанында болушум керекмин. Я там ведущая, я там топ номер 1 лидермин, меня будут там чествовать, менин там 40 кишин путевка алганы барат, сүрөткө тартышым керек, мотивация, как спикер выступать этишим керек. Көрдүңүздөрбү? Срочно, важный, муну бирөөгө табыштай да албайм, 10 февральга жылдырып да кое албайм. Меники көрдүңүздөрбү? Бүт кеткен, кайсы күндөр? Апрелдин орозо бүткөндөн кийин 4 күн мен сөзсүз важно менин барышым Турцияга. Буйруса команда менен. И он срочно, мен жылдыра албайм аны башка күнгө. Көрдүңүзбү? Ушундай аябай срочный, важный жумушуңуз бар. Сиз эртең пятница күнү эртеменки саат 8-ден кечки саат 10-га чейинки времяңызды бөлөсүз. Срочно важный жумуштарыңызды бөлөсүз. Сиз жасашыңыз керексиз. И срочно жасаш керексиз. Экинчи, важно, караңыз, не срочно, но важный жумуштарым. Важный сөзсүз мен. Мисалы, мен эртең спага барышым керек да, планым боюнча. Это важно, мен барышым керек. Бирок скажем, мен бир лотереядан утуп алып, же аябай күчтүү бир лидерим 10 кишини встречага алып келип турган болуп калды да. Менин спага барышым не срочно, эртеңки мен планга коюп койгон, бирок эртең мен үчүн срочно жумуш чыгып калды, встреча деп коёчу. Сервисный центрде 10 киши менен встреча болуп калды. Мага бүгүн айтты, мен ал спаны жуманын башында эле коюп койгон болчумун. Эми караңыз, мен эмне кылам? Спаны от мен кылам. Анткени спага мен барышым керек, важный, но не срочно, аны я следующий пятницага могу поставить.
Көрдүңүзбү? Мындай жумушту, несрочный жумушту жылдырып койсок болот. Например, мен маникюрга жазылган болсом, срочный башка жумуш чыгып калса, аны мен жылдырып коем, чалып туруп. Кээде биз өзүбүздүн жумушубуздун срочный экендигин же важный экендигин түшүнбөй экинчи планга түшүрүп коебуз дагы, бизнесибизге терс таасири тийип калат. Демек түшүндүңүздөр, несрочно важный жумуштарыңызды жылдырып койсоңуз болот, башка күнгө, башка саатка. Бүгүн саат 9-да, например, менде касса деген аябай көп. Ошол кассалар билет, каталог закрытие күн для меня важно и срочно. Мореки суббота көп нерсе пландаштырбашым керекмин мен. Контролдо отуруш керекмин, көрдүңүздөрбү? Даже кассага барсам, бардыгы түшүнөт. Мен кээде азыр өткөрөлгүлө деп коем, анткени мында деле кассам бар суббота күнү. Анткени биз каталогду эрте эле жаап атабыз. Оплата кыла турган күн для меня срочно важно, контроль жасайм, например. Проверка кылам, көрдүңүздөрбү? Ал мага важный. Мен суббота күнү эч нерсе пландаштырбайм. Суббота күнү мен офиске барып, лидерлер менен чай ичип, плов жасап барам, даже контроль кылып, результат чыкса шампанское алып келип, ошентип жүрө беребиз офис жабылганга чейин. Потому что ал күнгө биз башка нерсе койбойбуз. Ал күн биз үчүн өтө срочный и важный нерсе. Закрытие, каталог. Заканчивается квалификация Турция. Көрдүңүздөрбү? Когда сиздер өзүңүздөрдүн жумуштарды четко билгениңизде, везде будете успевать. А үчүнчү жумушум срочный, но не важный. Например, кечинде, баламды садикке апаруу өтө срочный. Эртең менен баланы садикке апаруу. Бирок важный эмес менин апарышым. Не важно менин апарышым. Мен аны делегировать этип койсом болот. Жолдошума, кызыма, кошунама, билбейм. Бир күн мурда сүйлөшөм. Айтам. Себеби менин бул убакытта эртең менен срочный, важный жумушум бар. Мен Его ресторанына барып калыш керекмин 9-да. Ал күн четверг. А менин баламды садикке мен делегировать этем, балама табыштайм, или жолдошума, или кошунама, или тууганыма. Көрдүңүзбү? Демек, срочный бирок сиздин болушуңуз неважный болгон жумуштарды табышташ керек. Например, срочно үйгө конок келип калды. Неважно менин тамак жасашым. Үйгө келип алып, целый день тамак жасашым. Бүгүн келебиз деп калды, срочно жолдо келатабыз деп калды. Я могу заказать ал тамакты, акчам бар болсо, даяр сатып алып келсем болот. Или сурансам болот, бирөөнү жасап бер деп, мен акча берем сага деп. Неважно мен, тамак болсо болду да, сатып аламбы, бирөөгө жасатамбы. Көрдүңүздөрбү? Жок, мен болом. Сизден да таттуу сонун тамак жасай турган поварлар бар, туугандар бар, можно попросить. Анан, жок, бул жакта чоң встреча 9 күнү. Анан мен тамак жасашым керек деп туруп кетип калышат. Мен садиктен алышым керек. Надо запланировать, делегировать. Бала садикте да калып калбаш керек. Барбай да калбаш керек. Үйдө элдер да ачка калбаш керек. Заказ да кетпей калбаш керек. Контроль да болбой калбаш керек. Каталог да жабылбай калбаш керек. Просто надо уметь сортировать жумушуңузду. Сиз кылышыңыз важныйбы, же сиз бирөөгө, мисалы мен мектепте окуучуларга делегировать этип койчу. Бизде даже бир мугалим бар болчу, журналды окуучуларга толтургузчу даже. Азыр килейген частный мектептин директору. Ушунчалык окуучуларга ишенчү дайындап койчу. Мисалы мен балама табакты кызыма дайындап коюшум мүмкүн. Тамагын берип кой деп. Өзү менен договариваться этишим мүмкүн. Муну мындай кыласың депчи. Вот, көрдүңүздөр, срочно, неважный жумуштар, сиздин жасашыңыз неважно. Бүт бардык эле жумушка өзүңүздү эле башыңызды тыга бербеңиз. Анда жетишпей каласыз, контроль кыла албай каласыз, чарчап каласыз, кечигесиз, барбай каласыз, неуспешный болуп каласыз. Үйрөткүлө, мына Айка молодец. Баласын күйөөсүн чурка деп иштетип атат. Делегировать, алар үйрөнүп атат зато. Биз ишенбегендиктен аларга буйрубайбыз. Аларга табыштабайбыз, буйруп табыштабайбыз деп айталычы. Бөлүштүрбөйбүз жумуштарды. Бөлүштүрүп койсок болот. Сен биздин үйдө всегда эшиктердин сыртында жазылып турат. Бул жерди минтиш керек, тиги жерди тигинде убирать этиш керек, бул комнатаны убирать этет. Вот биз жокто кыздарыбыз, балдарыбыз бөлүштүрүп алышат, а биз кайра өзүбүз бузабыз да. Түшүндүңүздөр, срочный, сиз жасай турган аз эле жумуш бар. Сиз только тишиңизди жуумай, тамак жемей,
там бетиңизди уход кылмай сабак спикер болсоңуз, мына сабак өтмөй бүгүн Айка саат 9-ду күтүп отурду. Ответственность бул. Важно было, потому что биз Айканы гана планга киргизип койгонбуз. Четверг күнү саат 9-да Айка сабак өтөт деп. Көрдүңүздөрбү? Мен кээде жок болуп калып атам. Мен өткөндө Мастурага табыштадым. Мастура мен бүгүн юбилейде болом. Өзүң модератор болуп кой деп. Биздин бизнесте тем более делегировать эткен абдан жакшы. Үйрөнөт ал адам. Өзүңүз чуркап маркерге да барып, өзүңүз барып салатты да жасап, планерга өзүңүз барып, заказда кетирип, өзүңүз эспого барбай, надо делегировать бүт барды. Алар үйрөнгөндө анан аларда уверенность пайда болот. Бир-эки табыштарыңыз бул лидерский сапатын текшересиз, аткарабы, аткарбайбы. И 4-нчү биздин жумушубуз не срочно, мына үстүндөгүнү жазып атам. Не срочно и не важно. Вообще менин зарылчылык жок мен болушума же мен аткарышыма ушул саатта. Например, бүгүн саат 9-да сабагым бар, бир встречам бар деп коёчу, мен запланировано саат 12-де офисте эртең встречам бар. Бирок саат 11-де подружкам чалып калды, сеникине кетип атам деп. Мен подружкама айтам. Жок, давай 12-де офистен жолугабыз, мен үйдө болбойм. Видите, мусоркага таштадым аны. Не срочно, не важно, ал жумушту мен планымда жок болчу. И менин ушунчалык занят экенимди билип туруп, 1 саат мурда сеникине барам деп айткан болбойт. Бир күн мурда айтса деле, ошондо да биз кээде бошобой калабыз. Бир күн мурда айтса да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан биз кээде ушул не срочный, планда жок, не важный жумуштарды аябай важный кылып алабыз. Аябай срочный кылып, важный жумушубузду таштап, бизнесиңизге болуп аткан убактыңызды таштап, бизнесте жасай турган жумушуңузду таштап, ошол азыр пайда болуп калган нерсе менен алектенип кетесиңер дагы, анан бул жак полный каша болот, проблема болот анан. Анан неудача болот. Анан падение болот, банкрот болот, настроение болосуңар да. Ошондуктан обязательно тайм-менеджмент ушул метод абдан жакшы метод. Башка да методдор бар. Например, метод помидор деген бар. Убакыт туура пайдаланыш үчүн бүгүн мен мисалы үчүн үй жыйнадым. Үй жыйнаганда эч качан мен бир комнатаны до конца жыйнай албайм. 20 мүнөт жыйнайм, барып телефонду карайм. 20 мүнөт жыйнайм, барып алып алма жейм. 20 мүнөт жыйнайм, анан барып алып башка комнатага кирип кетем. Вот көрдүңүздөрбү? 20 мүнөт жаса, 5 мүнөт отвлекаться эс ал. Это правильно. Барып сок ичип келген, алма жеп келген. Мен иштей албайм, например. Анда эгер тынбай 1 саат иштесем, 2 сааттан кийин чарчап калып, жатып калып, дальше бүтпөй калышы мүмкүн. А когда 20 мүнөттөн иштеп, 5 мүнөттөн эс алганда, 5 мүнөттөн эс алганда, сиз чарчабайсыз, кечке бардыгын бүтүрөсүз. Бардыгын бүтүрөсүз. Ады товар таштап келип, аягында ошол мусор төккөнгө чыкканга жетишпей калдык эле. Балдар магазинден келер мен төгүп келгиле дедим. Делегировать еттим, кызымды, жанымды, баламды жаныма коюп алып туруп, анан дивандардан бери жылдырып, андайды өмүрү кылчу эмесмин мен. Диван жылдырган киши эмесмин. Просто балдарымды үйрөттөйм дедим, ошол артына чейин пылесостоп чыктым. Метод помидор. Кечке телефондо отурганга да болбойт. 20 мүнөт туруш керек, 5 мүнөт туруш керек. Вот, анан дагы бир метод бар. Көп методдор, короче. Самый главный айтабыз, аларды дагы убакытты туура пайдалансаңыздар, мен биринчи бөлгөн 24 саат, 6 саат, 6 саат, 6 саат, 6 сааттан. Анан самый главный жумушуңуздун кайсынысы срочный, кайсынысы важный. Ошону билип алыңыз. Мен билем да, ким жетишпейт, ким кечигет. Алар всё, порядок жок да, план жок. Жазбайт эч жерге. Вечно жүдөп жүрөт анан. Вот кандай порядок кыласыңар? Ежедневник эмне үчүн? Эң главный инструмент убакытты туура пайдалануучу бул ежедневник. Кандай ежедневник? Бул годовой ежедневник, который есть по месяцам бөлүнгөн, айлап, жумалап, күндөп, сааттап бөлүнгөн ежедневник сиздерди эч бир чарчатпай турган, чоң ийгиликти жарата турган бул ежедневник болуп эсептелинет. Инструмент. Менин көп лидерлерим окуучунун күндөлүгүн пайдаланышат, абдан жакшы окуучунун күндөлүгү, прям сааты менен, күнү менен бүт бардыгы бар. Каерде саат канчада. Даже бизде
өкүл ата кылып коюп атканда дагы сурашат, mo айда той болот, бир жака кетип калбайсыңарбы депчи. Когда сиз өзүңүз бүт мен занятой экениңизди элдерге билдиргениңизде, алар уже түшүнөт, сиз менен кеңешип туруп бир нерсени пландаштырат. Мисалы үчүн мен бул суббота шеринен бар каталог жабам, воскресенье планерка, понедельник планерка, вторник планерка, среда планерка. Көрдүңүздөрбү? Алай чайхана, даже чайхана билет ошол күндөр менде планерка экендигин, лидерлерим менен. Только лидерлерим да билет, менеджерлер да билет, бирок ошол менеджерлер да ошол саатты, ошол күндү постоянно кылганыбызда биз, алар көнүп калышат уже. Биз эгерде ага көнбөсөк, бирөөнүн шартына түшө берсек, жылдыра берсек, эч качан ийгилик болбойт. Мисалы менин каталог жабылгандан кийинки понедельник күнкү саат 5-теге планерка жолдошумун туулган күнү болуп атса дагы биз ошол жерге барып планерка өттүк. Көрдүңүздөрбү, канчалык маанилүү ал күн, канчалык важный, канчалык срочный. И бүт лидерлерим, ошол күнгө лидерлерим эми тууган уруктун тоюнан башка бир нерсе коюп алса, мен ичимен кичине минтип калам да, неужели ушул күндү мындай важный күн деп өзүнүн кызыл менен жазып койгон жок. Ар бир каталог жабылгандан кийинки понедельник, первый понедельник. 10 жылдан бери болуп атат да бул нерсе. Ошондуктан баарыңыздарды мен эмне үчүн убакытты айтып атам, убакыт зымырап биз убакыт эртең кайра келет, биз кете беребиз, бирок бул убакыт абдан күчтүү инструмент, туура пайдаланалы. Туура пайдалансак, биз аябай чоң ийгиликтерди жарата алабыз. Мына мен аябай ыраазы болгонум, каталогду эрте жаап койгонуңуздар, азаматсыздар. Ушунчалык спокойно, уже кийинки каталогду мен бүгүн полный тытып чыктым, эртең запуск болот. Ушул туура суроо берип атат, жана Дамира бербедиби? Турцияны кылып атасыңар, анан эмне кыласыңар депчи, көрүп атат да Дамирада Турция деп биздин менеджерлерибиз катуу иштеп атышат да. Анан эмне кылат болду экенсиңер деп атат да. Вот туп-туура суроо берди, аябайчы, суроо берүү да искусство да. Вот мисалы мен ошол эле темпте андан да күчтүүрөөк иштейм да. Вот сиздер дагы еще с опытом уже, с умом аябай сонун кылып туруп дальше чоң результаттарды жасасаңыздар болот. Чоң рахмат баарыңыздарга. Азыр 2 мүнөттөн